жаңғырдан, судан құр қалдық. Адам баласының күнәлері себепті деді. Жазасын бұл дүниеде беріп, ақыретте ошол жөнді сұрабаш үшін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля ашрафил анбия вал мурсалин, набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатугу. Күнәлер жөнді дағы бір бөлігіні көз салсақ, ад-дава дава, дарт жана давадан кітебінен Ибн Қайымдың мындай дегенде бір бөлік адамдардан сыртқарқы жан жануарлар адамдардың күнәлері себепті жамандық, бақытсыздық келді деп алар дағы есептейді екен. Ошол жөнді Мужахид айтты. Иннал бахаим, жан жануарлар, айбанаттар адам баласының күнәкөрлерін қарғайды дейді. Тал'ану асад бәни адам, егерде алардың күнөөсүменен жерде өзгөрүштөр келген болсо, жамандыктар, апаттар келген болсо, жан жануарлар адам баласының күнөөкөрлөрүн каргайт дейт. Жануарлар да каргайт экен. Кандай өзгөрүштөр табигатта? Ва амсакал матар, качан гана жаңгыр токтоп калса дейт, жануарлар адамдардын күнөөкөрлөрүн каргайт дейт. Ва тaqul, алар айтат экен, хада, бул нерсе, болуп жаткан нерсе, жаңгырдын токтошу, алар айтат экен, бул нерсе хада би шу'ми ма'асияти ибн адам, адам баласынын күнөөлөрү себептүү жамандыктын келиши деткен. Бул апат, бул жамандык, бул бактысыздык, жаңгырдан кур калганыбыз адам баласынын күнөөсү себептүү дешеткен. Кала Икрима, Икрима айтат, дауабал ард ва хауаммаха, жануарлар, айбанаттар жана кумурскалар керек болсо хаттал ханафис, кара курттар, доңгузтар, саратандар, вал акариб, чаяндар айтышат дейт. Муни'нал матара бидунуби бани адам, жаңгырдан, суудан кур калдык, адам баласынын күнөөлөрү себептүү деди. Келиңиздер, ошол курт кумурскалар, жануарлар, айбанаттар керек болсо биз көргүбүз келбеген жанакы кара доңуз, саратандар, чаяндар Аллахтын берекесинен кур калдык, жаңгырдан кур калдык деп шундай кейит экен. Эмне себептүү? Адам баласынын күнөөлөрү себептүү дейт. Адам баласынын күнөөсү керек болсо өзүнө гана эмес, үй бүлөсүнө гана эмес, табигаттын, жаңгырдын токтоосуна, Аллахтын нематынын токтоосуна бөгөт коёт, тоскоолдук кылат. Керек болсо жануарлардын да жашоосуна тынчтыкты жоготот. Адам баласынын күнөөсүнүн жер бетине жайылышын себептүү. Ошон үчүн Аллах көп аяттарда силердин тапкан колуңар менен тапкан күнөө себептүү дейт. Бима касабат айдикум. Адам баласы күнөөнү колу менен жасайт көп. Жер жүзүндө, суу астында күнөөлөр, бузукулуктар жайылып кетти дейт. Ошол үчүн биз айтабыз, күнөөлөрдү токтотолук.
Аллах Тааланын дини менен ойнобойлук. Ойлобойлук биз күнөө кылып койсок эле эмне болуптур? Күнөөнүн артында эмне болуптур? Канчадан адамдар арак ичип жүрөт? Канчада адамдар бузукулуктар кылып жүрөт? Европа эли, Америка же башка бир жерлерде эле бузукулук болуп жатпайбы? Бизге эле келип апаат түшөбү деп? Жок. Аллахтын апааты мусулмандарга тез келет. Бирок мусулман эместерге Аллахтын апааты бул дүйнөдө түшпөйт. Аллах Таала аларга азапты ахиретте даярдаган. Мисалы, бир эже айтты да, бизге эмнеге кредит алба дейсиң, эмнеге бизге тигинде кылба дейсиң? Канча адамдарды көрүп жүрөм мен билгенде. Кредит алып эле эчтеке аварияга түшпөй эле жашынакай эле жашап жүрүшөт дейт. А мен айтам, ошол адамдар диндеги адамдарбы дейм? Жок дейт. Аллах Таала аларга жазасынын планын коюп жатат. Аллах хайрул макирин. Аллах эң жакшы, эң мыкты адамды айламалга салып коет. Аллах Тааланы ким айламал кылам десе, Аллах Таала аны өзүн айла амалы менен өзүн адаштырып коет. Бирок мусулман киши бул дүйнөдө эмне бир күнөөнү кылса, Аллах дароо эле жазасын берет. Эмнеге? Аллахтан болгон мусулманга бир береке. Жазасын бул дүйнөдө берип, ахиретте ошол жөнүндө сурабаш үчүн. Тигил адамга бул дүйнө жазасын бербей жатат Аллах Таала атайлап. Эмнеге? Ахиретте толугу менен андан сурак алыш үчүн, тозогуна киргизиш үчүн. Ошол үчүн мусулмандарга жарашпайт динсиздердин артынан ээрчип, аларды тураган. Аллах тез аранын ичинде жазасын берип коет. Келиңиздер, ошол үчүн Аллах Таала бизди Раббибиз. Раббибиздин да бир мааниси тарбиялоочу деген сөз. Аллах Таала бизди ошондой жолдор менен тарбиялайт. Анткени жакшы көргөн балаң болсо, сенин балаң, ал токту кармайын деп атат, резеткага тиейин деп атат колу менен. Биз эмне кылып коебуз? Колуна чаап коебуз. Ал колун кармап ыйлайт. Бирок ошол кичинекей бир азап ал үчүн жакшыраак. Кийин чоң азапка түшпөш үчүн, токту кармап, тогуруп, өлүп калбаш үчүн. Мана ошондой эле Аллах Таала жакшы көргөн пенделерине кичинекей бир азап берип коет. Жазаган күнөөлөрүнө жараштуу. Эмнеге? Ал адамдар кайра чоңураак бир күнөөгө батып, тозокко түшүп калбаш үчүн. Ал эми жек көргөн адам болсок, ушунчалык жаман көргөн адамды көрүп калсак, ал ошол токту кармайын деп атса, биз унчукпайбыз. Керек болсо кинодо көрүп жатабыз бир адамды, жанакындай мыкач адамды. Ошол жерден эшиктен кирип кете турган болсо, бомба жарылат деп, биз эмне дейбиз? Кир дейбиз. А эгерде жакшы көргөн адам болсо, ошол жакшы карман болсо, биз эмне дейбиз? Кирбе деп, ал үчүн жүрөктү ооруткан бир сезимге түшөбүз. Аллахка жакшы бир мисал. Аллах Таала дагы күнөөкөр ушундай бир Аллахтын көз алдында жек көрүндү болуп калса, Аллах Таала аны коргобойт. Аны күнөөгө малат дагы, анан кийин өзүнө жакшы бир сезим берип коет. Эчтеке болбойт турбайбы мына? Бирок кийин тозокко түшкөнгө ага кенен бир далилдерди даярдап койгон Аллах Таала. Аллах Таала мусулмандарды кичинекей бир күнөө кылып койсо, артынан жазасын берип, аларды акырындап алыстатып, аларды бул дүйнөдө таза кетириш үчүн. Ошон үчүн келиңиздер, күнөөлөрдөн этияттайлык. Күнөөлөр чоң бир жамандыктын башаты. Аллах Таала бизге берекесин берсин, ар кандай баледен сактасын.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.